Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы? Кимде ким Ош шаарынын четинен жер үй издеп жаткан болсо, анда даяр эле кирип эле жашай турган маңдайындагы 4 бөлмөлүү өзгөчө стилде салынган бир кабаттуу өтө сонун сиздерге жага турган үй сатыкка коюлду. Айланасына көз чаптыра турган болсок, бак дарак десеңиздер бар, айланасы бүт тосулган. Центральный канализация бар, газ жакындап калды, суу светтери келген. Кыскасын айтканда 5 кошкон эл жашайт достор. Бул Ош шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар, бардык маалыматтарды беребиз. Ички бөлмөлөрүн көрсөтөбүз. Кыскасын айтканда, кирип эле жашай бере турган шартта сатыкка коюлду. Мен анда даректерин көрсөткөнчө айтып берейин, көчө тараптан дарек көрсөтөм достор. Урматтуу достор, мен азыр Оштун кирпичныйында турамын. Бул көчөнүн аталышы Мамыров көчөсү. Нокатский подъемдон түз ушул көчө менен чыксаңыздар, Ак Тилек кругоюнан чыгасыздар. Бул жерде Эл Насип курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрү, Касиет Гранд. Эми ал жактан келсеңиздер дагы, же мына Нокатский подъем тараптан келсеңиздер дагы жакшы билесиздер. Бул жердеги эски машина базарды. Азыр Ош, Акташ, Уна тетиктер базары болуп өзгөртүлгөн. Анын ушул батыш тарабындагы дарбазасы аркылуу кирип келесиздер дагы. Мына ушул көпүрөдөн өтүп, Акташ базарына кирбей, мына ушул оң тарапка бурулган көчө менен түз чыгып бара бересиздер. Канча? Да 1-200 метрдей жүргөндөн кийин сол тарапка бурулган поворот бар, бурун бар. Ошол жерден бурулганыңыздардан кийин дагы сиздерге маалымат беребиз. Бурулуп түз келсеңиздер, ушул жерде 2 көчө бар. Доронов Маккамбай көчөсү, бирок ага кирбейсиздер. Калбаев Акбур атындагы көчөгө ушул бурун менен барасыздар. Ушул жерден эле оң тарапка буруласыздар. 6 же 7-чи үйдөн жолугушканча достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Бир аз бурун бар. Буйта өткөнүңүздөрдөн кийин ошо Калбаев Акбура көчөсү 49-чу дарекке келе бересиздер достор. Бул жерде бир аз номерлер чаташтырылган. Мына кошунабыз 60-чы даректе жайгашкан. Бул 49. 60-тан кийин эле ушу 49га келе бересиздер. Жолдун оң тарабында жайгашкан ушул боз дарбазага кирип бара бересиздер достор. Киргенде эле эшигин көрүп төрүнө өттейт достор. Эгер жаз болгондо бул жер гүл бакчанын өзү болмок. Себеби бул жер айланасы бүт атыр гүл экен, өзгөчө гүлдөр бар экен. Анан эми тапан таштар, брусчаткалар басылган. Бул бурчта сырткы ажаткана, суу келген достор, тапчан бар. Өзүңүздөрдүн чакан семьяңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен бул жерде чай демдеп, түштөнүүгө чыксаңыздар болот. Өрүк бар, 2 түп кокон гиласи бар. Эми сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөткөндөн мурун сырт жакта түзүлгөн шарттарын тааныштырайын. Андан кийин бутту чечип биротоло үйдөн бүтүрөбүз маалыматтарды. Келиңиздер. Бул жакта болсо тосулган достор. Мына айланасы тосулган. Бул жерде гүл, атайын машыгуу үчүн жаш балдарга жана чоңдорго турник. Бул жакта болсо үйдүн жылуулугу сапок печке, көмүр менен жылууланат. Отоплениясы бар достор. Ана, жакындан көрсөтүп коеюн. Эми мына ушундай крошка сымал кандай деп коет экен? Кыскасы үйдүн фасады мына ушундай. Бул жагы болсо фундамент кафелденген. Бул жак оролгон. Суу тоңуп калбайт. Кыжаалат болбойсуздар. Бул дагы өзгөчө. Үй болсо бышкан кирпичтен салынган, сейсмопояс колонналары, тумбалары өтө сонун, мыкты деңгээлде. Кааласаңыздар үстүн ачып туруп 2 этаж куруп алсаңыздар дагы болот экен. Бул жагы бүт кафелденген. Кошуна жер акылары бүт бардыгы ташталган. Жайкы душ. Бул жакта болсо септик бар. Мурун септик кылган экен үйдүн ээси. Бирок азыр центральный канализация келип калып, ошого кошулган. Канализация бар достор. Анан бул жерде мына ушул кире бериш жердеги бут чечмейдин асты, мына зонтиктин асты, ушундай буюм-тайым коюучу жай, подвал. Бул жак болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эмеректер кирген, чай демдеп, ушул жерден дагы жазында, жайында, күн ысыганда салкын жерде чайлашсаңыздар болот. Бул жагында болсо буюм-тайымыңыздарды кеңири койсоңуздар болот. Заводской плиталар
басылганбы? Кандай? Жок. Ал жагы көрүнбөйт экен. Ал жагын ээсинен сурап аласыздар достор. Эми жүрүңүздөрчү. Үйдүн ичине кирели кана бисмилла деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Бутты чечтик. Бул жагы пластик эшиктердин менен орнотулган. Бул жер кире бериш. Перехожкасы. Гүлдөрдү көрдүңүздөрбү? Мына бул гүлдөрдү көрүп эле үйдүн ээси кандай экенин байкап койсоңуздар болот. Айнек терезелери бүт бардыгы пластиктен. Софиттер орун алган, люстра бар. Бул жагы ремонттолгон, асты пол. 6 грандын орду кире бериш. Эми ичкери кирели, свет өчүп калыптыр достор. Караңгыраак болсо дагы эми көңүл буруп, аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Моюща бойлор 2010-жылы курулуп бүткөрүлгөн бышык кирпичтен, ошондогу ремонт бойдон. Көрдүңүздөрбү? Жаңыдан ремонт болгондой. Айрылган, жыртылган же абою кармабай сыйрылып калган жерлерди көрбөйсүң. Оң жактан баштай берели. Жыгач эшиктер, мурунку сапаттуу эшиктер. Андан кирсеңиздер эле кана бул жагы маңдайыңыздарда турган кызыл тазыл болгон ашкана эмеректери потолоктагы кызыл экен, под цвет. Бул жагы дагы кызыл экен, өзгөчө, Мына бул олтургучтары дагы кызыл түстө экен. Асты пол, холодильник бар, газ плиталары орун алган, вытяжка орун алган. Бул жакта болсо идиш аяк жуучу раковина. Оппа. Бул жерден дагы жакшы напор менен суу чыгат экен. Гүл десең мына эми. Бир гүлдөп тур. Жакшы. Отоплениянын батарейкалары орун алган. Бул жакта кааласаңыздар кыш печкеси бар, бирок аны колдонбойт экен. Башында колдонуп жүргөн, азыр колдонбойт экен. Себеби отопление кирген экен. Кааласаңыздар колдоносуздар сиздер. Эми кийинки бөлмөлөрү кыргыз комната, универсал, телевизору бар үй. Өзүңүздөр билесиздер, бала чака менен отуруп, жакшы эс алып олтурган бөлмө. Чакан коноктор келсе, конокторду дагы ушул жерден тосуп узата бересиздер. Жакшы. Эми урматтуу достор, бул жерден эч нерсе алынып кетилбейт, бардык эмеректер калат, андыктан чамдаңыздар. Бул үй буйруса 5ке 3,5. 5ке 3,5 экен. Занавескалар, пардалар тартылуу, люстра, софиттер бар. Эми душ туалетти көрсөтөйүн. Душевой кабина, унитаз орун алган, аристон бар, стиральный машина. Бул жакта күзгү, раковина, мына сиздер көргөн абалда. Ремонттору дагы жакшы. Сиздерге насип кылсын дейли. Бул жагы өтө жылуу экен. Даже ушул душевойдо дагы гүлдөр бар экен достор. Анан эми бул конок бөлмөсү достор. 5ке 3,5 чакан конок бөлмөсү. Отоплениянын батарейкалары келген, чоң эшиктер бар, пардалар тартылуу, люстра бар, софиттер бар, потолок атайын өзүнүн абойлору бир түстүү абойлонгон. Ачык түстө экен достор бул жагы. Эми жаман көп сүйлөдүң дешиңиздер мүмкүн. Алган адамга ар бир деталдарын айтып көрсөткөнгө мажбурбуз. Албагандар эми жакшы лайк басып комментарий жазып коесуздар. Бул чакан уктоочу бөлмө, ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул 3ке 3,5 чыгып калат. 3,5га 4 чыгып калат экен. Кечиресиздер. Отопление келген. Жүк жыйылып турат. Бул жерден эми кете тургандары кетип калышы мүмкүн. Калган болсо калат ушул бойдон. Эми өзүңүздөрдүн сүйлөшүүңүздөргө карайт. Жаңы эмеректерди алып киребиз десеңиздер, анда бул эмеректерди бошотконго мажбур. Баасы достор, баасын айтайын эми. Баасы $98,000 бааланды. Кеми бир аз бар. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес, варианттар бар. Оштон же Бишкектен квартиралар болсо, унаалар болсо дегендей. Эми ал жагын өзүңүздөр үйдүн ээси менен чалып байланышып келе бересиздер. Бүт бардык шарттары бар экен. Жазында эшиңиздердин астына чейин газ тартылат, акчасы төлөнгөн, дагы бир кичине төлөмдөрү бар экен. Экинчи төлөмдөрүчү. Аны кокус өзүңүздөр алып калсаңыздар бул үйдө сиздер төлөп каласыздар. Урматтуу достор, сиздерге насип кылсын дейли. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, ушул жерден өнүп өсүңүздөр. Беш кошкон эл жашайт экен, бардыгы жаңы конуш ар жактан келген.
ынтымактуу кошуналардан болуп, той аштары өтсүн бул үйлөрдө. Биз жыйынтыктадык. Калганды үйдүн ээсинин номерине чалып байланышып келе бересиздер. Экранын астында камтылган. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар.